Шатын алуға қышқашты бергілі. Бул тасма Ала Бука районунда Алтын кенинде эске ууланган жарандарды шахтадан чыгарып жаткан учурунда тартылган. Өкүнүчтүүсү эске ууланып, 37 жана 24 жаштагы 2 адам каза болду. Кырсыктан 10 адам ооруканага кайрылган. Алардын абалы учурда канааттанырарлык. Дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүп, жардам алгандардын баары үйлөрүнө чыгарылды. Ушул тапта бул фактынын чоо жайы териштириле баштады. Милициянын Ала Бука райондук бөлүмүнө окуя уулануу болуп катталды. Ушул эле окуядан жабыр тартып 1993-1988 жылы туулган Ала Бука районунун тургундары жана 1998 жылы туулган Чаткал районунун тургуну Ала Бука аймактык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылышкан. Бул фактылар Ала Бука райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук каттоо журналына уулануу болуп катталып, азыркы учурда окуянын келип чыгуу себептери текшерилип, териштирилип жатат. Каза болгондор жана ооруканага түшкөндөр Кытайлык Full Gold Mining компаниясынын жумушчулары экени айтылды. Кырсык 11 октябрдын түнүндө Иштамберди кенинде орун алган. Андан кен казган ишкананын инженери куткаруучуларга шахтанын ичинде газ чыккандыгын кабарлаган. Окуя болгон жерге 9 куткаруучу тартылган. 3 жаран газга уланып калды деп маалымат түшкөн. Бул 3:32-де түнкү саат 3:32-де маалымат түшүп, Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин тоо кен куткаруу кызматынан 9 кызматкер чыгып кетишкен. Жерине барып эртең саат 7-де жетишип, ал жерден бир жаранды алып чыгышкан. Бир жаран анын ичинде каза болуп калып, ошол жерден алар алып чыгышып, өздөрүнүн скорый машинасы бар экен, ошол менен алып келишкен. Бул коопсуздук тарабынан ал жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Токен куткаруу кызматы взводу тарабынан ал жерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, дайымчы берилип келет. Көмүр кендеринде уулануудан же шахта урап, басып калгандан каза болгон окуялар буга чейин бир нече жолу катталган. Иштамберди Алтын кени Чаткал тоосунда Кассан суусунун жогору жагында жайгашкан. Кенди Full Gold Mining жоопкерчилиги чектелген коому иштетет. Бул компания Кыргызстанда 2007 жылдан бери иштеп келет жана Кытай тараптын Ош-Сарыташ Иркештан мунаа жолунун бир нече тилкелерин оңдогон Кыргыз-Кытай долбоорунун аткаруучусу болуп саналат. Аталган кенде 40 тоннага жакын алтындын кору бар. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.